Фаиза деген кафе бар эле. Дал ошол кафе шаар тургундарынын укугун тепсеп, муниципалдык жерди эч бир мыйзам талаптарын сактабастан эле басып алгандыгы тууралуу көрсөтүү чыгарганбыз. Ошол көрсөтүүнүн жыйынтыгы эмне болуп атат? Фаиза кафеси болсо биз тараптан азыр биз сотко бердик. Муну кантип кызыл китепке айланып кетти? Билбейм мен. Ага жооп бере албайм, ал менин компетенцияма кирбейт. Узуну 8 метр, турасы 6 метр болуп калды. Эмне үчүн 97-жылы моюнча 300 квадрат метр жерди ижарага мөөнөтсүз берип атса. Анан муну жердин тилкесин калганы каякта деген суроо сиздерде болуш керек да. Азыр иштерде ошол болот, фейсбук ошо иштерде. Сиздер аны болгон жоксуздар, сиздер сотко жанагы 8 метр жерин гана берип атасыздар. Ооба. Эмнеге бузуп айтасыздар каякта? Хорошо Айкүш Бишкек шаарынын мэриясындагы илтейген мэрияны булар талаптарын четке кагып, мындай теңине албай атат. Аларга салыштырмалуу биз ким болуп калыптырбыз деген ой. Андан сырткары, урматтуу көрөрмандар, бизге келген, бизге жеткен такталбаган маалымат боюнча Фаиза кафесинин жетекчилери Киевдин франшизасы экендиги дагы айтылып келет. Демек буларда канча деген каражат, канча деген олигарх экендигин не жооп болот да. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстилщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруа асыл мекендеш. Самастар, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бишкек шаарынын мэриясына караштуу муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин кеңсесине, мекемесине келдик. Бүгүнкү биздин айта турган, бүгүнкү биздин чыгара турган көрсөтүүбүз буга чейин эсиңиздерде болсо керек, ошол Жибек жолу 155 дарегинде Фаиза деген кафе бар эле. Дал ошол кафе шаар тургундарынын укугун тепсеп, муниципалдык жерди эч бир мыйзам талаптарын сактабастан эле басып алгандыгы тууралуу көрсөтүү чыгарганбыз. Мындайча айтканда, тротуарды ээлеп алган. Бүгүн ошол иш-чаранын, ошол көрсөтүүнүн жыйынтыгы эмне болуп атат? Ошол учурда муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти 1997 жылкы токтомду көрсөтүп, ал токтомдо бир мөөнөт же ижара төлөмдөрү көрсөтүлбөгөн токтомду көрсөткөн. Жалпы эле ошол токтомдун тагдыры эмне болду? Фаиза кафеси бүгүнкү күндө кандай стадияда турат? Эмне иштерди Бишкек шаарынын мэриясы жүргүздү? Анын баарын азыр ошол департаменттин өкүлдөрүнө, бөлүм башчыларына суроо салган келдик. Жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Атыбыз Улукбек, көрөрмандарга дагы тааныштырып коелу. Сиздин аты жөнүңүздү? Менин аты жөнүм Узурманкулов. Кызматыңыз? Аты жөнүм Узурманкулов Мирлан Нурланович, муниципалдык мүлк башкармалыгынын бөлүм башчысы болом. Муниципалдык жер рыногунун жана укук белгилөөчү
бөлүмүнүн башчысы болдум. Эсиңизде болсо баягыда комиссия менен чыкканбыз. Ошол жерде сиздер айткансыздар, бул жер эч кандай биздин базада жок. Бул жерди мыйзамсыз могу курулуштарды биз берген эмеспиз ижарага. Бул жер бүгүнкү күндө мындай баскынчылык жол менен эле басылып турат дегендей маанини келтиргенсиздер да. Г түрдөгү объект айтып атасыз азыр. Айтсаңыз, ошондо бизге көрсөткөн токтомуңуздар жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Жерди ижарага качан алып атат? 1997 жерди 28 августта 1997 жылы 428 токтому менен Бишкек шаарынын токтому менен ЧП Умаров ЭА жаранына под кафе эме жайкы аянтча менен слетник площадка. Канча жер берилип атат бул токтомдо аянт? 0,03 га берилип атат. Ошондо 3 сотукпу? Ооба. 3 сотук жер берилип атат, 300 квадрат метр болот. Ушул токтом жөнүндө азыр бир эки тактап алалы. Токтомдо мөөнөт коюлганбы? Жок, токтом мөөнөтсүз берилиптир. Мына предоставить в пользование земельный участок площадью 0,03 га под кафе с летней площадкой под проспект Жибек жолу 555 бөлчөк 1 временно до с начала работы реконструкции дороги. Жибек жолун реконструкциялоого чейинки деп берилген да, бул жерде мөөнөтсүз берилип калган. Өзүңүз билгендей 99-жылдан бери пайдалана берет деген сөз болот да. Туура. Ижара төлөмү көрсөтүлгөнбү токтомдо? Ижаранын төлөмү жок. Бул ижара төлөмсүз, без условий аренда берилген токтом. Өзүңүз билгениңиздей, жер кодексинен 199-жылдан бери баштап бизде ижара келишим менен беребиз только. Ооба. Шарты менен. Ошондо бул токтомдо файзага 300 квадрат метр жер 300 квадрат метр жер мөөнөтсүз пайдаланылган. Ошол эле учурда эч кандай ижара төлөмсүз берилип атат, Туура. Түшүнүктүү. Бүгүнкү күндө бул токтомдун тагдыры эмне болду? Бүгүнкү күндө бул токтомдун тагдырын мен билбейм, мен сизге буга чейин айтып бергем. Биздин ижарачылар реестрибизде жок бул. Биздин ижарачылар реестрибизде только биздин башка жери бар. Эсиңизде болсо мен мурункуда айтып кетпедим беле. 2021 жылы ижара акысынын мөөнөтү бүткөн болчу. Бирок азыркы күндө Сиздер ал жанагы каралууда бул. Жеңил курулуш менен курган жерде, астын айтып атасыз. Түзүү менен берилген жер. Бул башка жерин айтып атам да. Ушул жер бизде бар. Экинчи Г түрдөгү объект бизде жок мондай. Чыгып турган жана тротуарга такалып атпайбы? Ошол жерде бизде жок. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Акыркы комиссияда бул 21 ноябрда өткөрүлгөн комиссиянын Бишкек шаарынын жер участкага укук берүү жөнүндө комиссиясынын акыркы чечими менен
Ошол жерде эсиңизде болсо ондай кире бериш топ турчу билесизби? Ошол маселе болуп, бул маселени Бишкек архитектура муниципалдык мекемесине объекти кире бериш тобун кошумча изилдөө үчүн. Нурлан Нурланович, бул жерде сиз айтып атасыз. Мына жерде 300 квадрат метр. Ооба. Жанагы биз чыгып кеткен тротуарга деген жер канча квадрат жер? Биз өткөндө өлчөгөндө акт түзгөнбүз эсиңизде болсо. 64 беле же 164 беле. Эсимде эмес. Эми бул жерде 300 метр квадрат жер токтомдо берилип атат. Мына токтомдун негиздемеси менен өтүп атабы кызыл китеп? Аларга? Аны жеринен сизге түшүндүрүп бербесем азыр кичине туура эмес болуп калат деп ойлойм. Мына токтомдун негизинде жеке менчикке болгон жок, укук берилип атабы? берилбейт. Жок, ал наркы жерди кантип жеке менчикке өткөздү? Качан өткөздү? Жеке менчик эмес, бул жерде жер убактылуу пайдалануу укугу гана берилген. Жеке менчикке берилген эмес бул жер. Жок, биз жеке менчик сурап атабыз. 300 квадрат чыкпайт да жанагы жер. Бул жарандын азыр кызыл китебим бар деген жерине чейин чыгып кетип атат да 300 квадрат болгондо. Биз мына жерде мындай болуп атат азыр. Бул жер боюнча сөз болуп атат азырчы. Бул жер 300 квадрат чыкпайт да. Чыкпайт. Бул жер общий моундай берилген да. Демек могу жагы азыр кызыл жайка аянтча үчүн бул жери жанагы биз мондай токтоп калып коелу ошол жерге. Нурлан Нурланович, могу жакта жалпы бул жак бүгүнкү күндө жеке менчик деп атат. Туура. Сиздер ижарага мына токтомдо берип атасыздар. 300 квадрат деп. Муну сиздер 300 квадраттан мына жерди көрсөтүп берип атасыздар, чийип. Кантип могу жактагы жеке менчикке болгон укук берилип калды, эгерде мына токтом менен кетсе? Мырза, бул жерде 97-жылы муну Бишкек шаарынын мэриясынан берилген. Биз муниципалдык менчик департаментибиз да. Муну мен ал жөнүндө айта албайм. Бирок азыркы күндө бул тууралуу сурайм десеңиз, ал үчүн кадастр мамлекеттик мекемесине гана кайрылышыңызды. Жок, сиздер мыйзамсыз басып алыптыр дедиңиздер да. Ооба. Мына жерде мыйзамсыз биздин базада жок, биздин каттоодо жок деп атасыздар. Мына тротуарды. Мына тротуарды. Эми ошондо мунун негиздеме кылып туруп сиздер айтып атасыздар да, биздин базада жок деп, токтомго. Чынбы? Ооба. Демек, токтомдо 300 квадрат метр берилип атса, бүгүнкү күндө анын кафеси кызыл китеп менчик ээси болуп Толгун менен кызыл китеп эмес бул жердечи. Толгун менен эмес. Баягыда кызыл китебин көрсөтпөдү беле алар? Кызыл китебин көрсөткөн, анда билесиз да. Бул иш тарабын көрсөтүп аткан, бол тарабын көрсөтүп аткан, муну көрсөткөн эмес деп ойлойм да. Муну кантип кызыл китепке айланып кетти? Билбейм мен. Ага жооп бере албайм, ал менин компетенцияма кирбейт. Аны архивдик материалдарды караш керек. Ким карайт ошону? Мына жер сиздер. Мен айтып атпайм сизге, кадастр мамлекеттик мекемесинен гана каралат ал. Жок, алар жөнүн гана каттайт. Алар каттоочу орган. Жок. Берилгенди менчик укугун бир негиздеме менен берилет да. Бир негиздеме бизден эч кандай, бизде мына ушул эле бар, башка биз берген эмеспиз. Сиздер мына жерде айтып атасыздар мыйзамсыз деп, тротуарды. Тротуардын неге мыйзамсыз десек, муну токтом негизинде деп атасыздар. Токтомдо канча жер берилди деп атсак, мына жерде айтып атасыздар 300 квадрат метр. Демек, тротуарына мейли 6 метр эле чыгып кетсин дейли. Бул жагында канча квадрат метр жер калып атат? Мына токтом негизинде. Аны жеринен карап көрмөйүнчө мен айта албайт экенм. Ким карап көрүнөт ошону? Жеринен чыккандар. Ким чыгып, ким карап пайдалануу башкармалыгына барыш керек. Бишкек мамлекеттик мекемесинен архитектурага кайрылсаңыз болот. Же кадастр мамлекеттик мекемесине. Мына көрөрмандар үчүн түшүндүрүп коелу, урматтуу көрөрмандар. Мына буга чейин комиссия менен барганда өзүңүздөр көрүп турган бул жерде тротуар мына жер жөнүндө сөз болуп атат. Басып алгандыгы тууралуу, кошумча курулуш кургандыгы тууралуу айтылган. Анан азыр Думинин колундагы документ боюнча 300 квадрат метр мына кара болуп белгиленип турган жерге чейин да. Демек, азыр мэрия
жалпы ушул жерди бошотушка милдеттүү болуп турат да. Анткени мыйзамсыз бүгүнкү күнгө чейин 1 сом төлөбөй шаардын жерин пайдаланып келгендиги тууралуу аракеттерин көрүшчү. Алар буздубу, бузбадыбы? Кабарыңыз барбы, жок? Жок, менин кабарым жок. Рахмат анда сизге. Чоң рахмат, түшүнүктүү болду бизге. Ооба. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бишкек мэриясынын жер пайдаланууну контролдоо боюнча башкармалыгына келдик. Анткени бүгүнкү күндө ошол бузуу иштерин, калыбына келтирүү иштерин, мэриянын жерин коргоочу бирден бир орган дал ушул мекеме. Азыр кандай иштер жүргүзүп атыптыр, ошол пайыза боюнча эмнелер жасап атышыптыр, өздөрүнөн жооп алалы керек. Аты жөнүңүз Улукбек. Мен Аслан Манарбек Хашимович, ошол жердин начальник орунбасары. Түшүнүктүү. Эсиңизде болсо керек. Ооба, сиздин репортажыңызды көргөнбүз. Чыккансыз. Ошол суроо боюнча Жолу 155 тарегиндеги, 555 тарегиндеги Фаиза кафеси. Фаиза кафесин болсо биз тараптан азыр биз сотко бердик. Жанагы мыйзамсыз деп жана совместно архитектура, доми, госрегистр болуп чыгып, биздин балдар менен акт түзүшкөн Турбаева система жогорку, ошонун жыйынтыгында акт түзүшүп, жанагы пристройкасы убагында мэрия постановлениясы менен алган экен, госрегистр катталбай калыптыр. Катталбаган үчүн ал муниципальный болуп алган, муниципальный эсептеп, аны биз азыр сотко бердик. Биздин юрист болот. Фирмайская районуна бердик. Канадийское заявлениябыз деле сизге көрсөтүп алганда, что кабыл алды дейм. Мындай болобу, башынан көрөрмандардагы шаар тургундарына да түшүнүктүү болуш үчүн биз ошол жерде мыйзам бузуучу фактыларын көрсөтүп, сиздердин кызматкерлер аны аныктап, айып салган. Протокол түзүлгөн, анан токтом ал жерде мыйзамсыз экени баарыбызга белгилүү. Эмне үчүн мыйзамсыз экени жок, азыр жалпы айтып атам. Токтом жөнүндө сүйлөп атасыз да сиз. Мэриянын токтому боюнча. 1997 токтом. Ал токтом мыйзамсыз экендиги белгилүү нерсе. Анткени мөөнөтү аныкталган эмес, экинчиси каттоодон өткөн эмес, үчүнчүсү канча сумма төлөм акысы дагы каралган эмес. Ошол токтомдун кайдыгы эмне болду? Азыркы күнү ал токтом бар. Ал токтомду танышкан, ал токтом белгили негизи процедура жердин баары муниципальный же өкмөттүкү болчу да, менчик деген түшүнүк жок болчу. Мисалы 97-жылы булар токтом алды, 97-жылы эгер булар госрегистрге кайрылса, булардын укугун каттамак. Булар кайрылган эмес. Ошол өздөрү убакыт өткөрүп алды. Бул жер муниципальный деп биз азыр таанып туруп, муну биз азыр сотко берип атабыз. Бул токтомду турап алдым бек. Сноско берип атабыз го дейм. Объекттер менин билишим боюнча бул объект азыркы күндө сноско кетти Первомайский районундук сотко. Жанагы жерди бошотуш үчүн ушул арыз менен кайрылганбыз да. 7 декабрь 2023 жылы кайрылып турбуз. Бул токтом негизинен бул токтом боюнча бул токтом азыркы күндө күчү жок. Анткени жер кодексинде көргөзүлүп турат. 7 жер кодекс эмес, закон о введении действия земельного кодекса деген мыйзам бар. Ошол жакта 7 пунктта көргөзүлүп турат. Эгерде токтомдор до введения земельного кодекса чыкса, если ал жерде мөөнөтү көргөзүлбөсө, то ал болсо 2000 жылга чейин жарайт деп
көріп жүргенде 2000'ден ашып кетсе уже ал уже жараксыз деп эсептелет да. Азыр токтомго келели. Токтомдун тагдыры эмне болду? Автоматически жараксыз деп атпайбы. Анда биз аны жок деп эле эсептейбиз. Ал мен сутпайм. Жок деп эле. Токтомдун күчү жок. Токтомдо көрсөтүлгөн жерди көрсөтпөйсүз ба? Сиздер исковое заявлениега кантип бердиңиздер? Снос деп бердик, демонтаж деп бердик. Бузуу максатында. Муниципалдык жерди бошотуу үчүн. 8 метр длинасы, ширина 6,5 метр. Ошону снос деп атат. Истовойды бар башка. Мынау экен да. Исковое заявление салына. 7,5 8 метр, а? Жок. 7,3, ширина 6,5. Истовойды барсаңыз. Ошондой экен? 8,3 6,5. Эми токтомду ачыңыз. Токтомду ачып. Токтомдо канча жер көрсөтүлүп турат? Берде токтомдо 30 квадрат көрсөтүлүп турат. 300 квадрат. 300 квадрат көрсөтүлүп турат. 300 квадрат. Сиздер могу жерде исковое заявлениега эмне үчүн 6 узуну? Анткени булар бул жагын кызыл китеби бар экен, кызыл китеп чыгарып кетет деп бул жагын окуу бекитилди. А бул жагыны арендага отуруптур, көк китеби бар экен. Анарбек Ашмуев, сиз өзүңүз азыр айтып өттүңүз. Токтом негизсиз, мыйзамсыз. Токтомдун күчү жок деп. Токтомдо көрсөтүлгөн жер автомат түрдө муниципалдык менчикке өтүп атат. Бул изначально бул токтомдун бергени менен бунун схемасы жок болуп атат да. Мен сизге мен сизди түшүнүп атам да. Калган жер каякта деп атасыз да сиз. Мына көрсөтүп турат да. Бирде ошо площадь эле болот го, габарит менен жокпу. Бул калган токтом жери бул жакта болот. Бул жакка бул арендага отуруп атпайбы, арендага алып атпайбы. Бүгүнкү күндө арендада отурат. Аренда договору бар. Азыр мен сизге договорунда көрсөтөм. Ошол жерге калган жер. Дагы бир жолу сизден кечирим сурайт. Мындай манипуляция кылбай деп так сөздөр кылыңыз. Сиздин арендаңызды билем мен. Могу жерде аренда бар. Менин сөзүм могу жакка кетип атат. Бул жак кызыл китеп. Кантип өтүп кетти кызыл китеп? Аны госрегистрден сураш керек. Кантип госрегистр сиздердин жерди госрегистрден сурайбыз? Бул азыр менчик. Жер калганы болду. Жер кимдики азыр? Жер азыр менчик. Бул жак муниципальный биз берген жер. Аныктадык, биз чыгып аныктагандан кийин муниципальный бизге тиешелүү жер 8 6 метр экен. Калганы арендада отурат, а сиз көрсөткөн жер бул менчик. Укук атталган туурабы? Сөз могу жөнүндө кетип атат. Мен сиздердин мекеме Тумиден алдым могуну. Схемада так көрсөтүлүп турат. 300 квадрат метр мына жер. Мэриянын балансындагы мэриянын жери. Сиздер азыр узуну 8, турасы 6 метрди. Исковое заявление. Калган жер кайда? Калган жер деген кызыл китеп, мына кызыл китепти мен кандай жол менен ага кызыл китеп кетти? Договор купли-продажи. Договор купли-продажи жер участок 97-жылы 1-май. Эмненин негизинде өтүп атат? Кайсы основания менен кызыл китепке? Кызыл китепти текшериш үчүн договор купли-продажаларды өтүш керек да. Договор купли-продажи на основании чего заключен бул, ошонун баарын караш керек да. Бул жагын бизге вот эмеге отдел правового обеспечения юристтерге ондай жер моңча габарит менен мыйзамсыз курулган деп бизге процессуальный документтер түшкөн да. Ошол азыркы күндө бергенбиз именно по освобождению муниципального земельного участка тех габаритов, которые непосредственно биздин отдел контроля кагаздар алып берген, ошону биз көргөзүп бердик. Кызыл китептин эмненин негизинде алганын анын болсо уже госрегистрдин хронологиясын өтүш керек да. Госрегистр каттоочу гана алган. Сиздер катталган эмес, сиздердин жерди башка бирөө сураш керек. Бул госрегистрде катталган эмес да. Катталса биз болсо сурасак болот. Бул катталган эмес да. Катталган эмес. Бирок могу токтом берилип атат да мэриядан. Берилип атат, бирок берилген менен госрегистрде катталган эмес да бул.
если ал катталса могу токтом биз барып ошону запрос кылсак болот. Катталганга чейин сиздердики болот. Кечиресиз, берде мындай да, ооба сиздики туура, биздики болгон. Алдан кийин 97ден кийин балким 2000-жылы, 2005-жылы, может Сот аркылуу же башкача мыякта просто жазылып атпайбы? Мыякта жазылмапты. Азыр сиздин сөйттүктү түшүндүм. Мисалы биз сотко бердик. Азыр сот ошонун баарын көтөрөт. Бул кызыл китеп эмне негизинде алган, кайсы токтомдор менен алган, купил аппараттарын сот бүт запрослар, бүт архивин, госрегистр алып келип берет. Сиздер ал ходатайство кыла албайсыздар. Сиздер 8 метрди гана айтып атасыздар азыр. Жок, калган части алып келет да. алып келет, көтөрөт. Регистрационный дело келет. Сот процесси кандай исковый заявление болсо, ошонун негизинде карайт. Ал башка жерди текшербейт ал сот. Ооба, в рамках поставленных Сиздердин ошол маңызын карап туруп Ооба, аны берет, бирок болсо 65-чи берене бар Гражданский процессуальный кодексте. Ошол жакта көрсөтүп турат, что дорогер ал болсо укуктуу, эми арыз менен кайрылганга, чтобы истребовать доказательства, если бир нерсе түшүнүксүз болуп атса деп. Андан кийин болсо госрегистр по-любому ал жерге тийиштүү документтердин регистрационный делон алып келет сотко. Ошондо биз болсо ходатайство келтиребиз. Ушул эме менен таанышат элек, потому что кызыл китеп берилиптир, эмне негизинде берилген, биякта договор деп көрсөтүп турат. Эмне үчүн ошону сураган жоксуздар буга чейин? Жаңы эле бердик да сотко. Жок, сиздер сотко чейин Бизге коопсуздукка чыгарды. Бизге бербейт, отпойсузбу, кызыл китептин эмесин бербейт, потому что бул деген жарандардын укугу катталган да эмеде, башка бирөө келип сураса, государственный там эмеде статьяда көрсөтүп турат, кайсы органдарга только берилет мындай сведения. Жок, азыр биз токтом негизинде айтып атабыз да, мына токтом катталбаса, бул жер каякта деген суроо бар да. ошол суроону сизге айтып атабыз. Ошол жер каяка кантип Аны биз сот кыскарып калды, узуну 8 метр, туурасы 6 метр болуп калды. Эмне үчүн 97-жылы моюнча 300 квадрат метр жерди ижарага мөөнөтсүз берип атса. Анан мына жерди тилкесип калганы каякта деген суроо сиздерде болуш керек да. Азыр иштерде ошол болуп атпайсызбы ошол иштерде? Сиздер аны көргөн жоксуздар, сиздер сотко жанагы 8 метр жерин гана берип атасыздар. Ооба. Себебин сизге айттым. Биз 20 жыл мурункуна биз азыр айта албайбыз. Бүгүнкү күндө бир ай мурун биздикилер чыгып, бул жердин баарын изилдеп чыгышты. Бул жагы кызыл китеп, бул жагы көк китеп, бул жери муниципальный деп табышкандан кийин биз ошол жерди бердик. Сиз айткандай муниципальный деп таптыңыздар муну. Бун совместный сиздер менен чогуу чыккандыр комиссия болгон, чыгышкан акт түзүшкөн, берде бүт мэриянын службалары чыккан. 1 май акимчилиги бар, архитектура бар, думе бар, анан биздин балдар болуп чыгып, тилер архивин алып чыгып берди. Укугу катталган эмес, бул жерге эчтекеси жок деп бергендиктен кийин бүт муниципальный деп табып туруп сотко берип атабыз. Азыр мына 300 квадрат бул жагын кайдан табасыз мына? Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Мынакей депчи, 300 квадрат мен схемаңызды көрдүм. Схемада турат. Муну муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинде бүгүн турган кагаз ушул. Мына Думиде турат бул кагаз. Жердин ээси мэрияда. Сиздер кызыктар болушуңуздар керек. Сиздер мына жердин кайтышына сиздер чуркашыңыздар керек. Биз аны ал олигархпы, ал башка байбы, ал кеңешиби, андай маселе жок байкес. Бечаналарды мисалы үчүн заматта эле аныктап, заматта барып текшерип, заматтан теңкер кылып иштеп атпайсыздарбы мисалы мэрия. Эмне үчүн файызга келгенде бул жагы кызыл китеп экен, биз колубуз тие албайт ал жакка. Тие албайт деген жок, биз сизге айтып атабыз, сиздин вопросуңуз туура, 300 квадратты биз мына Алтынбек сотко барат, ошол жерден кадас. Эмне үчүн ходатайство кылган? Сиздер исковый заявлениега 300 квадрат метр жөнүндө сөз кылбадыңыздар. Алар келип көрсөтүп сиздерге далилдеп бериш керек эле. Бүгүн эми эсмин деп аткан тарап. Сот башталып элек да. Сиз сотко 8 метрди гана берип атасыз. Бул жакта 300 квадрат метр келип сөйлөп. Азыркы күндө кайсы жер муниципальный деп бизге ошо основание бериш үчүн арызды основание табыш керек да. Амбер мы на любой статье можем увеличить именно исковое требование. Биз болсо если кызыл китеп болсо туура эмес берилип кеткен болсо аны аныктасак андай административный сотко кайрылабыз. Сиздер структура сразу болуп жок, сиздер исковое заявление да 8 метр, ал ширинасы 6 метрди гана көрсөтүп атасыздар. Сот ошону гана карайт, ошонун гана документтерин текшерет. Ошонун араар менен, если мы установим, что
Кана кагазда ошо сиздин ошол оюңуз кана кагазда жок да. Жок, эми аны установление Ал сиздин оюңуз специалист. Эмнеге оюмна маякта Исковой заявлениени тап эмесиң да ошону. акт турат. Актта кандай көргөзүлгөн габаритте. Ошого Акта 8 метрди гана көрсөтүп атат. Ооба. Акта шону көрсөтүп атат. 6-8'di көрсөтүп атат. Биз 300 квадрат метр жөнүндө сөз кылып атабыз. 300 квадрат аны да эме караш керек да документтер менен кандай берилген, эмне болуп берилген, эме билгендер болуп калбайт. Соттун процессинде айтып атам, көтөрөбүз. Сиз айтып аткан жер Сот процессинде бул каралбай атпайбы? Башталды. 7 декабрда берсек Эми сиз билесиз да. Сот заявлениянын негизинде гана карайт. Заявление негизинде караганы менен эме гражданский процессуальный кодексте жазылып турат, естественно, имеет право увеличивать, уменьшать свои исковые требования деп. Биз 97ден кийинки экен ол жердин тагдырын билбейбиз. Эмне негизинде бул кызыл китеп. Бул эле эмес. Ким билет аны тагдырын? Сиз билбесеңиз. Ошону тактайбыз. Аны деген госрегистрде бар, архивде бар. Тактайбыз, аны сот барып ошол тактап бербейсиздер деп сурап атабыз. Убакыты келсин, ходатайствону удовлетворять этсин, деломен келсин, изучать этет. Ошол жерде бир нече жолу договор купли-продажа болуп тур. Бунун баары сотто көтөрүлөт. Сиздер могу менчик ээсимин деген жаранга кайрылдыңыздар бир жолу. Кандай негиздеме менен кызыл китеп алдым деп? Анысын айта албайм, письмо претензияда. Кандай негизинде кызыл китеп алдың деп биз жактан алып тура болбойт. Биз деген аны запрос кылабыз соттон көтөрөбүз. Эмне негизинде ошондо госрегистр өзү алып келип берет. Берди 1, 2, 3, 4, 5, 6 номер менен өтүп атат. Суроо болуп атат, могу жердеги жер каякта могу. Бул жер азыр күндө ал жерди таап бериңиздерчи деген суроо. Мынакей ал жерде токтомдогу жерде бүгүнкү күндө кызыл китепте отурат. Кантип кызыл китеп болуп калды? Ошол маселени көтөрөбүз соттон көтөрөбүз. Кантип кызыл китеп болуп калды? Бул 300 квадрат метр кантип кызыл китеп болуп калды? Буну соттон көтөрөбүз. Бизде мисалы практикада болгон бир искти берип, андан кийин аныктасак, көрсө бир кызыл китеп турган эмес берилип кетип, андан кийин аныктасак дагы 5 кызыл китеби бар экен. Андан дополнительно ошол сотко алып келишкен материалды изучать этип, андан кийин кайра 5 кызыл китеп боюнча дагы отдельно арыз тапшырганбыз административный сотко. Бул болсо биз если бизге документ госрегистр бербесе, биз бир нерсе аныкташ керекпиз. Аныкташ үчүн сотко барыш керек болот. Жердин эгер сиздер кызыктар болсоңуздар керек да бул жерде. Кызыктар болгону менен ушу ишти. Госрегистр каякта кызыктар болчу эле? Мен госрегистрдин кызыктары 90 госрегистр ачып бере элек эле сиздерге өзүңүздөр сурасаңыз. Если ошол жакта бүт регистрационный документтер ошол жакта болсо биз таң калабыз. Мэриянын жери болгон да бул жер. 2000 жылга чейин жерлердин баары мэрияныкы болгон. Новостройкадагы үйлөр, частный сектор баары мэрияныкы. Баардыгы мэриянын жери болгон. 2000ден баштап андан кийин кызыл китеп берип, менчик укугуна өтүп башташты жарандар. Ага чейин жердин баары мамлекеттик болчу байке. 97-жылы бүт мэриянын жери болчу. Мен так эле суроо берип атам силерге. Түшүнүп атам. Мэрия болгон деп атам. Ооба, болгон. Мэрия силер берген жериңер билбейсиңерби деп атабыз. Биз билебиз, алардын укугу азыркы күндө катталган. Биз ошол кандай негиздеме кылып силер менчик кылып бердиңер ошол жердин ээси токтомдун мэрияның негизинде берилди. Балким акимияттын токтому чыгар, мэриянын акимият кимге карайт? Мэрияга карайт. Мэрияга карайт. Жерди ким берип атат сонда? Мэрия берип атат. 2005ге чейин 4 район өзү чечим чыгарып, токтом чыгарып берген. Бүгүнкү күндө алар право приемник катары мэриянын баласындар. Бүгүн мэриядан сурайт баары. Азыркы күндө бул кишинин укугу катталган, бул жерге кызыл китеп бар. Ошону эми госрегистрде катталган нерсени биз соттон көтөрөбүз. Якында болуп атат. Булар мурун болсо барачный типа үйлөр болгон. Ооба, барачный типа үйдү сатып алган ошо эмеч, эсич. Анан муну аныкташ үчүн, может бул барачный тип мурун болсо 2012-жылга чейин право собственности деген бар болчу. Соттор болсо право собственности на земельный участок, в том числе мыйзамдаштырчу да. Балким бул соттун негизинде чечими негизинде өтүп кеткен. Эми биякта могу кызыл китеп, могу постановление токтомдун негизинде кызыл китеп берилген десе, жанагы могу кызыл китептин негизинде кызыл китеп берилген десе, анда могу жерге кызыл китепке жазылма на основе государственный акт выдан на основании постановления мэрии города Бишкек от 97-го года жазылмакта. 2007-жылы болуп атпайбы? Кайсыны? Токтомду
кызыл китептен. Жок, эми 97-жылы болуп атпайбы, сиз айтпайсыз болуп атат. 97-жылы токтом. Ооба, сиз Алар катталганы кызыл китеп болуп, 2007-жылы болот. Жок, сиз айтып атпайсызбы, кызыл бообу, кызыл китеп, монун негизинде катталып берилген деп атасыз, туурабы? Жок, мен берилген деген жокмун. Эмненин негизинде берилген? Эми ошону биз да тактап атабыз азыр. Биз да билбейбиз, баягы жазылып турат. Биз болсо сотко кайрылдык. Так как у нас нету права брать документы у госрегистра, потому что уже катталып калган. Урматтуу мэриянын кызматкери. Биз сизге барып аны документин ал деген жокпуз. Сиздер жердин ээси катары. Жерди сиздер берип атасыздар, мэрия берип. Бүгүнкү күндө Мэрия эмнени негизинде бергендиги тууралуу маалыматты билиш керек да. Өзүңө силерсиз жерди ала албайт да алар. Өз канча маалым болмагы жерди. биз ошол азыркы күндө жердин ээси бул өздөрү жеке укукка катталган жеке менчик жер. Жеке укукка чейин негизинен соттон каттайбыз. Ооба. Азыр аны бизге бербейт госрегистр. Биз соттон запрос кылабыз. Биз мындай кылайбыз, документтерди болорду бизге алып келбейсизби госрегистрден? Алып келбей койсо не кыласың? Госрегистр алып келет, потому что требование суда оно обязательно исполнимо всеми органами и органами местного самоуправления. Ага чейинкисин кылып атасың, но кызыл китепти бир негиздеме менен алып атат да. Эми ошону биз азыр билбей атпайбызбы, эмне маякта Жазып билет ошону. Маякта жазылып турат, бирок бул болсо договор продажа дейт. Ана 2000 булар да изучать этет. Булар эмне негизинде заключен, может, Канча продажа болду? Ошону билиш керек, сот госрегистрин көтөрүш керек. Госрегистр бизге бербейт андай маалымат, только сотко, анын правоохранительный органдарга берет. Жок, мына купля продажа кантип, мына жактагы жер купля продажага айланып кетип атат. Ошону тактап атабыз. Ошону такташ үчүн сиздер тактайсыздар ошону. Ооба. А эмнеге тактап атасыздар? Тактап атабыз. Эмнеге сотко бердик, соттон запрос Жок, кылабыз. сотко чейин сиздер маалымат Ага чейин бизге бербейт. Жок, мен сиз бербейт. мындай сиздерде база бар да. Бизде Кимге кайсы жерге кандай жер берилген азыркы күнү Думи берип аткан база бар. 97-жылкы база жок бизде. Кимде ал? 97-жылкы жок. Ал убакта Мына Думи көрсөтүп атат. Кайсы жер мэрияга тийиштүү, кайсы жерде алар ижарага алган. Ошону тактап берсеңиздер болобу? Ооба, тактап атабыз. Жердин ээсин таппай атабыз. Могу жер. кайсы боюнча? Фаиза боюнча азыр Жубан Нурбекович бүгүнкү күндө 97-жылы 300 квадратка токтом чыккан. Ал токтомдун укугу катталып албаган үчүн госрегистрден буну биз билишимче эки токтом чыккан, бирөөгө гос акт алган, бирөөгө алган эмес, туурабы? Жок, анан кийин бу жерде мындай болуп атат да, схемасы боюнча Бул кайсы жазгына чыгып атат? Бирде болсак дейт. бул жана сиз көрсөтүп аткан жер. Г-образный болуп атпайбы? Сиз көрсөтүп аткан жер ошол. Сиз көрсөтүп аткан жер ошол. Мына схемасында отургузуп берип атат, жана акты менен чыгып, совместно службалар менен чыкканда, бул сары менен боеп койгону бүгүнкү күндө укугу катталган кызыл китеп. Бул болсо под расширению аренда калып тур мэриядан. Бул жерде китеп Думиде отурат. А бул жанагы выявлять эткени 8 ге 6 метр жана пристройкасы мыйзамсыз деп тауып, биз буну сотко бердик. Ошо муну баягы Улук мырза көтөргөн маселе, ошондон кийин келип чыгып туруп анан биз материалдар топтоп сотко кайрылып атат, туурабы? Мен үчүн жибересизби? Эми биз Думиге барып атабыз. Думиден токтомду алып атабыз. Анан мына жер жалпы 300 квадрат метр болуп атат. Сиздер исковой заявлениеге 6 метр ширинасы, узуну 8 метр берип Бул атат. жактын көрсөткөн схемасы боюнча бул жакта калган жер каякта? Г-образный, бунун жартысы жана калган кызыл китеп укугу катталып тур. Купля продажа бар экен. Биз айтып атабыз, азыркы күнү госрегистрден биз аны эмне негизинде купля продажа болду деп суроо берди. Биз айтып атабыз, биз запрос кылсак, госрегистр бизге бербейт. Биз азыр сотко бердик, ошо негизинде катапайство этип, сот бизге маалымат бербейт да. Алар өздөрүнүн мыйзамына ылайык бизге берген госак боюнча маалыматты бербейт да, ошондой берени бар. Бул такой сот башкаранга бербейт. Бирок сиздерде база бар да. Бул жерде Думиде турат, биздин жерде 300 квадрат метр. 300 квадрат метр жер кантип мына жака өткөн, бул мэрияда базада болушу керек. Эмненин негизинде бул кызыл китепке айланып кетти. Фаизага ким могул 300 квадрат метрди өткөзүп берди деген суроо автоматтык түрдө пайда болуп атат да. Мына
бул эми негизи укук коргоо органдарынын маселеси болуш керек. Каким образом госак чыгып кеткен деп атасың, талап ошондой коюп атасың да маселени. Ооба, укук коргоо органдарына кайрылып турмуш керек, иликтеш керек. Биз баягы госакты кандай берип кеткен деген маселе коюлуп аткан. Мырзага айнелер предлагать болот, слушать Петрович. Сот бизге бердик да арыз мененчи, основной незаконного заведения объектачи. Анан аяк болсо госрегистр регистрационный делосы менен келет. Ошондо монун документтерин баарын соттон укук сурап, чтобы ознакомиться с этим госактом. Анын мен негизинде бердим. Сот назначение кылдырбы? Жок, датаны берлик э? датаны берелик. Бир айдай болуп калды биз бергенибизге. 7 декабрда. Кандай болот эми? Биз соттон сурайбыз, ходатайство этебиз. Госрегистр бул Сотко чейин тактаса болбойбу? сотко чейин бизге Бул жерде сиздер административный сотко бересиздерби? Жок, Первомайский. Жарандыкпы же? Жарандык сот. Бул жерде уголовный иш бар. Биздин оюбузча. Бул уголовный коюш керек. Эмне үчүн жарандык тартипте каралыш керек? Могу жерде 300 квадрат метр болуп атса, кандай негиздеме менен ким берип койгон аны? Кайсы мэр берген ошону? Кимдер кол койгон? Кандай негиздеме менен өтүп кеткен ага? Бул уголовныйга кайрылыш кылып Ошону что биз уголовный ишке эме органдарга кайрылыш үчүн бизге болсо четкий маалымат керек да. Биз болсо ошону алып, окуп, изучать этебиз. А пока увеличение боюнча биз болсо сот иштерди, биздин положение негизинде иштерди алып бара беребиз. Тийиштүү запросту бергиле. Мисалы мындай да. Азыр уголовныйга маселе мындай деп кечиресиз. Запросту расмий бергиле. Ошондон силерге жооп алабыз деп өкүнүчтүү туурабы? Алдагы орган да, мамлекеттик орган, муниципалдык орган. Мисалы бизге жооп келет, биз деген могу мыйзамын алкаганда биз бере албайбыз. Азыр сиздер буга чейин ушул запрос кылып туруп көргөзүп койсоңор эмне маселе чыкты? Мындай процедуралар буга чейин болгон, башка объекттердин бул эмес. Бизге ошондор келген, биз жиберип болдук. Конкретика керек болот да. Биз жиберип болдук. Расмий эмени бергиле, Улук мырза, ушуну сүйлөшөлү. Болот. Анан сырткары дагы бир ошондой эле көрүнүш. Бул өзү мындай биз көрүп атабыз да, биз бечара карапайым элдер ушундай мыйзам бузуп койсо эле байкуштар өздөрү барып бузуп, өздөрү ордуна калыбына келтирет. Мындай олигархтар асмандан тиктеп кайра силерди кайра түйшкө салып атат да. Чын эмне болду? Эми мен айтып кетейин, баягы буга чейин деле элдердин наразычылыгы менен келип чыкты. Выборочный отношение кыласыңар, бирөөнү аласыңар, чоңдотуп тийбейсиңер. Эми өзүңүздөргө маалым, быйыл мен да жетекчи болуп жүргөнүмө 1 жыл болду, андай эме жок. Азыр көрүп атасыздар. Чоң объекттер кетип атат. Чын эмне болду? Сум боюнча судун биздин үстүнөн арыз барысы менен сотко кайрылган, бүгүнкү күндө соттук иштер болуп атат сум боюнча. Сумду билесиңер, биз не по назначению деп туруп биз жанагы алып атып эле, ал иштер болгон, өзүңүздөр бар, күбө болгонсуздар. Ошону биз мэриянын биздин менин үстүмөн дарасы менен кайрылышты, мыйзамсыз иш аракет кылган деген себептен. Бүгүнкү күндө мына сот иштери болуп атат. Буга да биз жооп беребиз, мыйзам түрүндө. Андан тышкары мен билишимче укук коргоо орган, прокуратура тарабынан иш козголгон. Бул аларда териштер болот да. Мен ойлойм жыйынтыгын. Рахмат анда. Жолун күтөлүү. Сотко чейин такталбай турбайбы? Биздеги ошол бир пробел бар да. Госрегистрге болсо жана мыйзамга такап турат. Так маалымат алып алабыз да. Алар өздөрүнүн беренеси. Думиде турбайбы силердин маалымат? Ал өздөрүнүн беренесинен эле биз деген аппараттын органынан сотко эле маалымат бере алабыз дейт да, ошентип жооп берет да. Жүргөн интернеттин дұрысын чайшып Сен келең да. Рахмат. Ийгилик. Мен. Бүгүнкү күндө Бишкек мэриясын тоготпой, булардын билдирүүсүн кабыл албай койгон Фаизанын өзүнө дагы барып биз суроо салып, эмне үчүн калыбына келтирбей атат? Же буларга соттук чечими керек болуп атыптырбы? Ошол эле учурда наркы жакта 300 квадрат метр жер кантип аларга кызыл китеп менчик ээси болуп калууга жол ачылган, эмненин негиздемесинде алар кызыл китеп алып калды? Мына ушул маселени тактоо үчүн өздөрүнө баралы деп.
Биз азыр Дордой базарында жайгашкан Чоро карго ишканасынын атайын жүк сактоочу кампасында турабыз. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз Кытайдан жүк алдырууну ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге бул багытта ишенимдүү Чоро карго ишканасын сунуштайбыз. Оор техникаларды, электро же бензин менен жүрүүчү автоунаалар, өндүрүштүк же агротехникалар, станокторду эч бир оорчулугу жок эле алып келип беришет. Ошондой эле Иву, Гуанчжоу, Урумчи шаарларында биздин кыргыз балдар сиздердин баардык кызматыңыздарга даяр. Кытайдагы кыбыр эткен тиричилик техникаларынын көлөмүнө же салмагына эч ойлонбостон байланыша берсеңиздер болот. Чоро карго ишканасынын Бишкек шаарындагы кеңсеси Гоголь 112А дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлер 0555 69 0002, 0774 69 0002, 0502 312 000. Эмнеге бузбайт эсмекте? Почему хорошо делать? Вирус решил. Айла жок. Эмне үчүн Бишкек мэриясы силерге билдирүү берипти? Эмнеге бузбай атасыңар? Эмне үчүн соттун чечимин күтүп атасыңар? Жерди басып алгандыгыңар анык экендиги аныкталып атса, силерге эмне тоскоол болуп атат? Жалпы эле ушу жетекчилериңе кандай жолуксак болот? Биздин суроолорго жооп бересиңер деген өтүнүчүбүздү четке какты. Биз буга мындай бир оор деле кабыл албайбыз. Анткени Айкүч Бишкек шаарынын мэриясындагы илтейген мэрияны булар талаптарын четке кагып, мындай теңине албай атат. Аларга салыштырмалуу биз ким болуп калыптырбыз деген ой. Андан сырткары, урматтуу көрөрмандар, бизге жеткен такталбаган маалымат боюнча Фаиза кафесинин жетекчилери Киевсинин франшизасы экендиги дагы айтылып келет. Демек буларда канча деген каражат, канча деген олигарх экендигин жооп болот да. Мындан улам эмнени айтабыз? Мына өзүңүз көрүп турган жерде кайсы жерге автоунаа токтоп, кайсы жерден шаар тургундары келип, мындай энергин басып, барып тамак жейт. Бул деген сөз ошол шаар тургундарына алардын өмүрүнө коркунуч жаратып аткандыгы, экинчиден 30 жылдан бери, 97-жылдан бери дал ушул 300 квадрат метр жерге эч кандай ижара төлөбөй келгендиги, калаберсе аны тебелеп эле монтип шаардын менчигиндеги жерди басып алгандыгы, ол мындай зээндик кетет да. Мындан улам эми ушул биздин укук органдары, биздин ушул Бишкек шаарынын мэриясы катыктуу түрдө ушундай мыйзамды дагы тоготпогон, элди дагы тоготпогон олигархтарга катыктуу жооп бериши керек. Мыйзамды сыйлаганды үйрөнүшү керек. Шаардыктардын укугун тепсегенди токтотушу керек. Мына ушул нерсени биз белгилегибиз келет. Биз аягына чейин дал ушул мекеме кантип бүгүнкү күндө ошол токтомдо көрсөтүлгөн 300 квадрат метрди кантип жеке менчикке чыгып кеткен ошол мыйзамдуулугун, ошол учурда бул жердеги басып алган жерлерин кайтармайынча биз көгөргөн сиздерге дагы бул жагдайды алып чыгабыз. Бар болуңуздар, биздин баракчага жазылып, биздин көрсөтүүлөрдү башкалар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө достор.